Niyetime жетпей kaldı benim. Бухгалтер болуп, элди башкарайын дедим эле. Өткүрөбү жаштыгында менингит менен ооруганда ошо менингиттин симптомдору калып, Өзүмдө шок эдем, аябай шок эдем. Кийин менингит менен ооруп калганмын. Отун алып келиш керек, суу ташыш керек. Өтө кыйналып кеткен боламын да. 2 жыл кой бактым. Жакшы төлөйт, анан 3000ден айлык берет. бир тууган иниси дагы бар. Саламатсызбы? Мынакей келип калыптыр. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Бул жак көрмандарыңыз окшойт, Мынакей сүйүктүү көрүүчү, бүгүнкү каарманым дал ушул алыскы Баткен жергесинен келген. Азыркы учурда TikTok желесинде көпчүлүк колдонуучулардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жаткан Өткүрбек мырза. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыз Баткенден? Жакшы, өтө жакшы сонун. Бишкек жакты? Жакты, өтө жакты. Бишкекке биринчи жолу келдиңизби? Биринчи жолу Кудайга шүгүр. Эмнеси жакты Бишкектин? Эмнеси жакшы экен? Шаарлары айландым, парктарды айландым, өтө жакшы. Кайсы парктарга бардыңыз? Аяктагы парктарда эсимден чыгып калды, көп экен да. Дагы кайсы жерлери жакты Бишкектин? Парктарынан башка дагы көп жерлери бар го, бардыңызбы? Бардым. Кайсы жерлери жакты? Ош базар, Ош базар. Бишкек. Шаяктары жакты. Анан мынакей Бишкекте да көп кишилер сизди таанып экен, келип суратка түшүп атабы? Түшүп атат көп. Мен тааный деген ана түшөбүз деп атат, Кудайга шүгүр. Келиңиз Өткүрбек байке, бул жакта сизди биздин көрүүчүлөр көрүп атат, саламдашып коюңуз. Салам, менин көрүүчүлөр, мен TikTok жылдызымын. Өткүрбек атым. Айбек Кенжешев. Ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинин которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Сиз тууралуу айтып бериңизчи, каякта качан төрөлгөнсүз, жашыңыз канчада? Мен Даркмайлыда төрөлгөнмүн. Баткенде төрөлдүңүз, Баткенде төрөлдүм ана. Жашым 37, өзүм 87-жылгы болом, жылым коён, атым Өткүрбек. Канча бир туугансыз? 2 бир тууганмын, анан атам апам өтүп кетти. Тилекке байланыштуу. Сиз кичинекей кезиңизде өтүп кетти. Мен кичинекей. Кимдин колунда өстүңүз? Оомдун колунда анан. Колунда жеңем бар. Анан мына Исмаил экем алып келип отурат. Бир тууганыңыз какта? Бир тууганым шаарда эле азыр. Чакырсак келет. Балаңыз кандай өттү? Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Кичинекей кезиңизде кандай элеңиз? Кичинекей өзүмдө шок эдем, аябай шок эдем. Кийин менингит менен ооруп калганмын. Менингит менен? Анан Өткүрбек байке TikTokко чыгып баштадыңыз, анан элдер көп таанып атат. Ошол нерсе жакшы экен, элдер көп тааныган жакшы экен. Жакшы экен. Эмнеси жакшы экен? Эмнеси жакты? Эл колдоду, жакшы болду. Эмне деп колдоп атышат? Өткүрбек, кандайсың деп колдоп атышат. Жакшы, баарыбыз сага жардам беребиз деп, чай алып беребиз дейт. Колдон келген жардамыбызды кылабыз дейт. TikTokко эмне болуп кирип калдыңыз? TikTokко Исмаил экем кой неменен алып чыгып, абамдан сурап, кеңенди ушу Өткүрбекти TikTokко чыгарайык деп, өзүнүн максаттары менен, өзүнүн ойлору менен айтып кетти. Ошого чыктым. Анан үйүм бузулуп кеткен. Ошол үйүңүз бузулуп чыктыңыз го? Анан элдер аябай эме жазышты да сизге. Жазышты. Жардам берели. Жардам берейик. Ошентип жазышты, андан кийин жардам беришти? Жардам беребиз деп атышат энди, Кудайга каласа. Эми беребиз деп атабы же уже жардамдарын бериштиби? Беребиз деп аткан. Бичи пулам жийип койгон болсо керек. Исмаил экем билет. Азыр ал үйүңүз бүт элек болсо, кайсыл үйдө жашайсыз? Катта тамдын үйү бар, ушул үйдө жашап турам, оомдар менен.
керек. Алаңыздын колунда өстүмүз да, э? Аты Наруто. Наруто колдо өстүм. Эмнеге Өтө- жакпайт айылдын жашоосу? Өтө кыйын. Отун алып келиш керек, суу ташыш керек. Өтө кыйналып кеткен боламын да. Анан бир агайдын коюну бактым. Коюн бактым. Кой бактым. Канча жыл кой бактыңыз? 2 жыл кой бактым. Жакшы төлөйт, анан 3000ден айлык берет. Бир айга? Айыл, бир айыл. Канча кой багат элесиз? 60-70 да кой багат эди. Кыйын беле кой баккан? Өтө кыйын. Алдыны кайтарасың, оягыны кайтарасың, буяка кетип калат, биягыны кайтар, бияка кетип калат. Тосуш керек. Эме жанагынтип карышкыр тийип калган, эме болгон учурлар болотпу? Болот, анан жеп коет карышкырлар. Төлөп бериш керек болобу ошондой убакта? Төлөп бериш керек болот, анан ал мүндөбөдө анан. Унчукпайт беле? Урушпайт. Өтө кыйналып, эме кылышты билбейм. Сага окшогон карындаштарым өтө мага жардам берсеңер, Кудай Алла таалам сөзсүз наркы дүйнөдө силерге дагы жардам берет, Кудай кааласа. Анан буюрса үйүңүздү быйыл бүтсөңүз, быйыл үйлөнөт экенсиз да, э? Кудай кааласа быйыл бүтсөк, быйыл үйлөнөбүз деп турабыз энди, насып кылса. Алдыда эмне пландарыңыз бар, кандай кыялдарыңыз бар? Үйүмдү бүтүрүп алсам, анан Кутуз Экеме менен да шаардан үй алып берсем деген ой да энди. Кимге? Кутузбек Экеме. Шаардан үй алып берсек. Бишкектен үй алып берейин деп атасызбы? Бишкектен бир жерден үй алсак. Мектепте окудуңузбу сиз? Кызыл Байрак орто мектебинде окуганбыз. 11 жыл окудуңузбу? 11 жыл досторум менен окудум. Анан мен барбай коет эдим. Ата-энем көрүп калат эди. Барбай коюп, анан жүргөнмүн да. Эме кичинекей кезиңизде ким болгуңуз келет болчу? Чоңойгондо ким болом дейт элеңиз? Мен энди ниетиме жетпей калды мен. Бухгалтер болуп, элди башкарайын дедим эле. Бухгалтер болгуңуз келчү? Раис болуп, жакшы иштерде иштесем деп. Ким баштарым ооруп калды, анан була албай калдым да. Андан көчөдөн элдер эме сурап чөөлү деп эме кылып турса ошол жакшы экенби? Ошо жакшы экен. Жана шаарда ушинтип видеолорду алып келип, ушинтип тарттырган өтө жагат да. Жактыбы? Анан Кудай Айылга кааласа кетпей койбойсузбу эми? билбесем, моомдар чакырса кете берем. Кетесизби? Сөзсүз сен баргына карындашым. Баткенге? Баткенге Баткенге барсам коноктойсузбу? коноктойм. Бул жакта сизди көрүп аткандар да Баткенге барса сизге барышсын, э? Чогуу баралы, э? Бул жактагылар менен, э? Болду. Ана ушул фотоаппарат видеолорду алып баргын. Айылда үйүңүздү көрсөтөсүзбү? Көрсөтөм. Өтө начар. Анан шипер Ага чейин керек. коюңуз дейм биз барган жакты. Шипер керек, жыгач керек, ону каяктан табыш керек, мык керек. Жок, эми биз барган жакты уңдуп коесузбу? Уңдап коем. Жок, материал эле алып келсе уңдап коебуз. Айыл же Бишкекте эле жашай берсек, шаарда өтө кетпесек сонун экен. Кеткиңиз келбей атат, э? Келбей атат. Бишкектин эси жакпайбычы? Бишкек айыл жакшы го, Бишкектен көрө. Жок, айыл болбойт. Айыл эски. Болбойт да. Болбойбу? Мага жакпайт да. Ассаламу алейкум туугандар, мен Өткүрованын нениси боломун. Өткүрованын атасы менен атам бир тууган болгон. Өткүрова жаштыгында менингит менен ооруганда ошо менингиттин симптомдору калып кичине мындай кыйын акыбалда калып, сиздер көрүп атасыздар, мен ТикТокко жакшы мындай максатта эл колдоп атат, Кудайга шүгүр эл колдоп, ушу Бишкекти көрүп атат азыр жакшы, ушу бир тууган энесини көргөнү келген Бишкекечи. Инвалидность бар деп айтып калдыңыз да, канчанчы? Экинчи группадагы инвалидность бар да, бул экинчи группадагы адам энди кандай десем, бияк үй салайын, мен дагы үйлөнөйүн, мен дагы баягы болоюн дегенден анан мен атамдан сурап, мындай ата жакшы максатта ТикТокко чыксын, мен эл колдой турган болсо мен алып чыгып беремин деп мындай
спонтанно эле чыкканбыз да бизчи. Биз ойлогон эмеспиз, өткөр абамды эл колдоп кетсе депчи. Кудайга шүгүр кыргыз эли бар экен, кыргыз эли колдоп атат экен. Мына колдоп аткан себебинен ушу Бишкекке келип, ден соолугун каратып, бир тууган инисини көрдү өзү кечечи. Бир тууган иниси дагы бар. Булар жаштыгында ата энесинен ажырап калганда менин атам үйгө алып келген. Булар биз менен жашаш керек депчи. Эми бир үй куруп, бир үйлөнгөнчө бир жигиттин өмүрү кетет да. Ошол нерсени азыр кыргыз эли биз колдойбуз, биз кылып беребиз деп аткан себебинен мен элге так маалымат жеткизип коеюн. Ушундай өзү көрүп турганыңыздардай өткөрө менин ушундай да, мен мага көп жолу айтат да, мен дагы балалуу боломбу, мен дагы үйлөнөмбү, менин дагы үйүм болобу депчи. Анан мен айттым, Кудай буйруса болосуз, өткөрө кең ушу TikTokко чыгыңыз, сизди эл көрсүн, жер көрсүн. Анан Кудайдын айтканы болот деп биз башында чыгып атканда мындай ишенген эмеспиз, мынчалык болот депчи. Бирок эл азыр жакшы колдоп атат. Эми чыгып келатат да, эми колдоп келатат. Биягы Алланын каалоосу менен болуп атат да. Бардык нерсе Алланын каалоосу менен болуп атат. Дагы көрө жатарбыз эмне болушунчу. Өткөр аба үйлүү болуп калсын, Макул. Сиздин айтканыңыз болсун, Кудай кааласа, мына менин үйүмдү колдоп берсеңиздер, Кудай кааласа, Кудай таалам сиздер берсеңиздер, миңди берет Кудай келиңиз кааласа. дуа бериңизчи анда бизге. Чөрткөндө жолуңуздар болсун, кайтканда койнуңуздар толсун, сапарыңыздар бейката болсун, астыгыдыр алдыңыздарда болсун, кожойгудур жылооңуздарда болсун, пишкан ашыңыздарды мейман жесин, кенемини Кудай таалам берсин, союп жегениңиздер кой болсун, рызкылуу, кечиктүү, имандуу, жакшы уул кыздардан көп боло берсин. Союп жегенибиз кой болсун, жегендерибиз жүзүм болсун, рызкыларыбыз катта болсун, мартабарыбыз ылык болсун, рызкылуу, кечиктүү болоюк, имандуу болоюк. Аллаху акбар.